Эсептөө палатасы 2020 жылдан 2025 жылдын 30 сентябрына чейинки мезгилде үрөөнчүлүк чарбаларды мамлекеттик колдоого бөлүнгөн дотациялардын натыйжалуулугуна аудит жүргүздү. Жыйынтыгында үрөөнчүлүк тармагын колдоого багытталган мамлекеттик дотациялар жетиштүү деңгээлде натыйжа бербегени аныкталды. Текшерүүдө тармакты мамлекеттик колдоонун натыйжалуулугуна терс таасирин тийгизген бир катар системалык кемчиликтер белгиленген. Маалыматка ылайык 2022 жылдын 1-январынан 2025 жылдын 30 сентябрына чейин 166,7 миллион сом өздөштүрүлгөн. Бул каралган каражаттардын болгону 30,7% түзөт. Дотацияны өздөштүрүүнүн төмөн деңгээли фермерлердин мамлекеттик колдоо шарттары тууралуу маалыматынын жетишсиздиги жана маалыматтык түшүндүрүү иштеринин начар жүргүзүлүшү менен түшүндүрүлөт. Жалпысынан 2020-2025 жылдары үрөөнчүлүк тармагына 197,5 миллион сом мамлекеттик дотация каралган. Бирок суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги тарабынан бул каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун көзөмөлдөө жана мониторинг жүргүзүү боюнча системалуу иштер жүргүзүлгөн эмес. Жыйынтыгында эсептөө палатасы үрөөнчүлүк тармагын мамлекеттик колдоону жакшыртуу үчүн дотация программасын кайрадан так механизмдер менен иштеп чыгуу, мониторингди күчөтүү жана фермерлер арасында маалыматтык иштерди кеңейтүү зарылдыгын көрсөттү. Бүгін Қырғыз Республикасының Эсептөө палатасының кезектегі жиыны болып өтті. Жиында біз Қырғыз Республикасының айыл чарба министрлигине караштуу үрөөнчүлүк боюнча мамлекеттик колдоо жөнүндө атайын токтом бар. Ошол жөнүндө натыйжалык аудит өткөздүк. Натыйжалык аудиттин жыйынтыгы боюнча министрликке ошол атайын токтомдун бул негизинен 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыккан, Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү боюнча 20 жылдан 26 жылга чейин. Ошонун алкагында айыл чарба продукциясын өнүктүрүү боюнча атайын үрөөндөрдү колдоо улуттук программа кабыл алынган. Ошол кабыл алынган программанын алкагында текшерүү жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө жыйынтыгында ошол программанын натыйжасыз аткарылган деген баа берилди. Себеби дегенде мына 6 жылдын ичинде ошол улуттук программанын ичинде 677 миллион сом ошол үрөөндөрдү өнүктүрүү боюнча дотация алып освоить этиш керек эле. Бүгүнкү күндө ошол тармак талаачылык боюнча үрөөндөрдү болгону 197 миллион сомдукка освоить эткен. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө биздин республикадагы талаачылык менен иштеген, дыйканчылык менен иштеген жарандарыбызга жогорку деңгээлдеги үрөөөндөр камсыз болбой атат деген жыйынтыкка келдик.